Assalamu alaikum. Kırgız elim mına umutip dağı jaz geldi bar güldüp Жақшынақай болып тұрады. Сонда оған гүлді бейшаралардың арасында отырамыз, тілек айтып Жақшынақай көріп тұрсаңыз. Ондай соңын тайқат Қырғызстанда. Айта кетсек, жерден көріп отырмыз. Шындай Жақшынақай қоғыз Қырғызстан тайқатына жараша елді туыз, шындай қоғыздықта жашаса, шындай тыншылықта жашаса, тоқшылықта жашаса, барды жақсылық болсын. Қырғыз еліме қалай тілем. Şu жазғы күрөштеді, şu жазында Жақшынақай еңбектеніп, еліміз менен, жұртымыз менен, ағайындыларымыз менен, туғандарымыз менен, небере чөберелеріміз менен, еліміз менен дегенде бүткүл аламдағы ел жұртқа тыншылық болсын, соғыш болбосын ешқашан. Эми айта кетербиз, иштер Кыргызстанда көрө турсаңар кандай болду, кандай акыбалдар болду, кандай кемчиликтер болду, кандай жетишкендиктер болду. Ошонун баарын тең эске алып көз жүгүртсөкпү деген ойдомун да. Эми бул жерде каалайт элем ушу бийликке, азыркы жаңы келип аткан министрлерге жана эл журтубузга ушу жашап аткан аймакта ынтымак биримдик каалайт элем, жакшылык болсун. Кеңешип кеткен бармагы оорубайт дегендей, ошо кеңешип баарыбыз менен, ажыбыбыз менен, эл журтубуз менен жакшылыкта жашасак. Анан бул жерден айта кетерим, баягы туура эмес маалыматтарды алып, анан туура эмес иштерди жасашкан бийликтегилер ошо абакка отургузгандарды жана туура эмес кылып отургузуп, айтып койду, сүйлөп койду дегендерди бошотуп, ошолорду чыгарып, ынтымактуу биримдик иш алып барсак. Бул жерде айта кетерим дагы, ишке иштей турган бычак асаптуу балдар ошол жакта отурушат. Ошолордун баарын тең текшерип дегендей, күнөөсү жок болсо аларды кое берип, күнөөлүү болгон эмне бул мамлекетке чыккынчылык кылгандар, же болбосо ушу террорлук иш жасаган, уурулук кылган, киши өлтүргөн дегендер, алар өз жазасын алат да, бул дүйнөдөн албаса да тиги дүйнөдөн алат дегендей жазасын алышат. Эми күнөөсү жок эмелерди ошолорду чыгарып, ушундай ынтымактуу биримдиктүү болуп жашасак, ошо бизге Жақшынакай ийгиликтерди алып келет дейм да. Ушундай өлкөбүзгө пайда алып келет, ынтымак биримдик алып келет. Анан баягы кыргызда макал бар, атаңды өлтүргөңдө апаңды алып бер дегендейчи. Ошо кыргыздын када салты менен, кыргыздын баягы ак сөздүгү менен, кыргыздын ушундай бир салаваттыгы менен биз ушундай келтейген каганат болгонбуз. Түшүнбөстүк болуп баягы ар кайсы жерден ыздырап тарап, чоң тарап кеткен. Эми өлкөбүз ушундай тарап кетпеш үчүн түштүк, түндүк болуп бөлүнбөй, ынтымактуу биримдик окуп барсак, сен Ташиевдин кишисиң, сен Садырдын кишисиң, сен Текебайдын кишисиң, сен дагы бир шайтандын кишиси болбой, бир кыргыз эли бололучу. Баарыбыз тең бири-бирибизге жан тартып, бири-бирибизди көтөрүп, бири-бирибизге жардам берип дегендейчи, ушу мамлекетибизди өйдө көтөргөнгө аракет кылалы. Эми айтарым ушу баягы эскини эстеп, өч алып дегендей, ал болбойт го дейм. Ушу эскини эстеп эле коелу, өттү кетти баары тең. Эми жаңы жашоо дагы доорду атпайбы, ошо жаңы жашоо менен, жаңы доор менен жашасак деген ой. Кир сактабай ичибизге, кек сактабай дегендей, ошо Жақшынакай жашасак болот эле. Эми элге ушунча зыян алып келген, элдин мүлкүн жеген эмелер, алар өзүлөрүнүн жазасын алсын, алар өз башы менен тартсын да. Эми баягы жерден, бул дүйнөдөн болбосо да ошо арам тамак жегендерди аркы дүйнөдө түбөлүк тозок күтөт деген, ошону эске алалы баарыбыз тең.
жакшынакай ушак айтпай, бирөөнү жамандабай, кемчилик ар кимде болот. Кемчиликти өзүбүздөн көрөлү. Ар бир киши өз кемчилигин билсе, өзүнүн кылган ишине жараша ошондой соо алат, ошондой пайда алат. Ошон үчүн ар бирибиздин ички оюбуз, ар бирибиздин жасаган иштерибиз тазалык болсун, тунук болсун, ак болсун. Ак ийилбейт дейт. Ошо актыкта жүрөлү, жакшылыкта бололу, ынтымактуу биримдүү бололу. Ушундай жаз келгенде ушундай болуп, табигатты көрүп атасыңар, кандай гүлдөй болуп, бадырап, жайнап, жадырап дегендей, баарыбыз тең ушу маңдайыбыз ачык болсун. Ушу ачык асмандай болуп, Кыргызстандын асманын көрүп атасыңар, кандай ачык асман, кандай табигат, ошону коргогонго, ошону сактаганга аракет кылалы ар бирибиз. Анда эмесе сак саламатта аман болгула, жакшылык болсун, өлкөбүздө тынччылык болсун. Ассаламу алейкум.